Дордой базарына жақын жерден Ақжардан 12-ге 12 болып салынған ушул чоң үй сатылат. Подвал, мансардадағы бар екен. Видеоны аяғына чейин көріңіздер, есім номер экранда описанияда жазылып тұрады. Ақжарда жайгашкан сиздер үйгө баруу үчүн Объездной жана Ақжар негизги көчөсүнүн кесишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. 18 көчөнөн солго бурулсаңыздар эле үй жайгашкан. Анан бул Объезднойдо жүргөн көп эле автобус маршрутка бар жана Ақжардын өзүнүн негизги көчөсүнө жүргөн 3 маршрутка бар. Дордой базарына да жакын аралыкта болуп калат. Негізгі көчемен келесіздер туғандар. 18-ші көчеге жетті эле. Сол тарапқа бұрылсаңыздар, биринчи, андан кийинки экинчи үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат туғандар. Дарек Ақжар 18-ші көчө 13-чү үй. Участогун аянтып 4 соток эле чыгыш чегара бул жерден дарбаза, калитка, бийик забор жана батыш чегарана бул жерге чейин. Электр энергиясы бар, суусу бар туғандар. Анакей бул негизги көчөдөн жүргөн маршруткалар дагы бар экен. Андан ары бұл үйіміздің қороосу. Бұл жерде узун турасы 12-ге 12 болгон үй, мансард плюс подвалы дагы бар экен туғандар. Алды тарабы мынакей брусчаткалар менен жасалган. Дарбазадан кирсеңиздер бул жагы дагы мынакей брусчатка менен жасалган. Кенен бир көп эле машина койсоңуздар болгудай көрүнөт. Участоктун бул тарабынан көчө тарабынан пескоблоктон забор менен тосулган туғандар. Үй 12-ге 12, сырткы тарабы текстура менен жасалган. Так, андан ары сіздерге биринчи этажды көргөзөйүн, андан соң подвал калган маалыматтарды бир жекеден берем туғандар. Окей. Бул жерде кире бериш коридор, ылдый тарабында погреб дагы бар экен бул жерде. Оң тарапка карай кирсек калган бөлмөлөр. Түз эле кирсек бул жерде туғандар жаткана, раковина, ванна, аристон. Окей. Андан ары бери карай киребиз. Ушундай холл дейсизби? Ушундай чоң бөлмө, түштүк тараптан терезеси, ал жагынан тепкич менен подвалга дагы түшүп кете алабыз туғандар. Документ, техпаспорт, кызыл китеп, бардык керек документтер бар экен. Келсеңиздер карап көрсөңүздөр болот. Бул жерде мындай бир бөлмөсү. Бул жагында дагы бир бөлмө туғандар, мынакей. Дордой базарына жакын туғандар. Негизинен подвалды аз көрөсүздөр. Шойник цех катары деле колдонсоңуздар деле болгудай көрүнөт туғандар. Бұл жағында мынакей дагы бир бөлмөсү. Анан мебелдин көп эле бөлүгү калат экен. Аны келгенде дагы эси менен биргеликте карап эме кылсаңыздар болот. Так, сиздер подвалга мына бул тепкич менен дагы түшсөңүздөр болот. Сырттан бул тепкич менен дагы кирип чыксаңыздар болот туғандар. Так, мынакей бул подвалдын кире бериши. Склад катары колдонот бул жакта. Бул эшиктен киребиз. Окей. Бұл жақта да тамақтанушы бөлме қатары қолданылады екен. Негізінен ылдый жағы полный подвал. Жаңа айтқандай бір цех қатары деле қолдансаңыздар бұл жадай көрінеді туғандар. Ішкі тараптан раковина орнатылып шығарылып тұр. Бұл жағынан терезесі, арқы тараптан терезелер. Бұл жерде дағы мындай бір бөлмесі. Андан ары дағы эмне маалыматы туғандар. Сырттан дағы үйдүн ички тараптарынан дағы полностью суусу чыгарылган. Бул тарап боюнча да маалымат берсек, бул чыгыш түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагында дагы негизинен үй ээси очокуна ушундай бенсе салайын деген планы болгон экен. Чегара мына бул кошуна менен болгон заборго чейин болуп калат. Бул жакта мындай жаш бактар дагы бар экен. Баасы болсо бул объекттин $95,000 сурап атыптыр. Анан дагы реальный клиенттер менен соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсин номер 0508 26 27 54 0508 26 27 54 и WhatsApp номери туғандар. Қазақстан номер екен +7 747 988 82 33 +7 747 988 82 33 туғандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туғандар менен видеоны бөлүшүп кетиңиздер.